Башка жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Көк Жарда белгисиз адамдар кызды зордук менен унага салып кетишти деген кабар коомчулукка тарады. Жоолукчан аял мени ур деп өзү суранып жатат. Зомбулук эркекке дагы жазаланышы мүмкүнбү? Орусияда кыргызстандык жаранды өлтүрүүгө шектелип мурдагы иш берүүчүсү кармалды. Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү маселеси референдумда чечилет, дейт Садыр Жапаров. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Көк Жарда белгисиз адамдар кызды зордук менен унага салып кетишти деген кабар коомчулукка тарады. 2-октябрда таңкы саат 5:00дон 5:17 чамасында Бишкектин Көк Жар конушундагы 7-апрель көчөсүндө Secret Place караоке клубунун жанында кызды күч колдонуп унага салып кетишкенин окурман билдирген. Анын айтымында кыз катуу кыйкырып кишиден кое берүүнү суранган, бирок ал киши аны кое бербей унага түртүп салууга аракет кылган. Ошол учурда жолдон өтүп бара жаткан бир эркек бул мыйзамсыз аракет экенин, мындай иш үчүн жоопко тартылаарын айткан. Бирок кызды унага салып жаткан адам ага урушуп, унчукпай кетүүгө мажбур кылган. Акырында кызды күч колдонуп унага отургузуп, дароо катуу ылдамдыкта айдап кетишкен. Окурмандын айтымында унаанын ичинде дагы бир нече эркек болушу мүмкүн. Маалымат берген адамдын окуянын видеосу бар. Анда кыздын кыйкырып жаткан жана аны унага түртүп жатышканы угулат, бирок кадрлар так эмес жана окуянын акыркы бөлүгүн гана көрсөтөт. Жоолукчан аял мени ур деп өзү суранып жатат. Зомбулук эркекке дагы жазаланышы мүмкүнбү? Бул тасма Ош облусунун Кара Суу районунда тартылган. Анда жоолукчан аял мени ур деп эркек кишиге асылып жатканын көрүүгө болот. Бирок ал жаран аял кишиге эч кол көтөрбөйт. Бул видеону көргөн коомчулук эки тарапка бөлүндү. Бири аял кишиники туура десе, экинчи жак эркек кишиге зомбулук көрсөтүп жатат деп билдиришүүдө. Сиздин оюңуз боюнча эркек кишиге зомбулук кылуу болобу? Комментарийге өз пикириңизди калтыра кетиңиз. Коррупционерлер өлүм жазасына тартылбайт. Мындай катаал жазага жашы жете электерди өлтүрүп зордуктагандар гана тартылат. Бул тууралуу Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде айтты. Ал кызматта укук коргоо органдарында иштегендер арасында душмандашкандар көп деген жүйөнү келтирген. Президент коррупционерлерге өлүм жазасын киргизсек, күнөөсүздөр өлүмгө кириптер болуп калышы ыктымал деп түшүндүргөн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Орусияда кыргызстандык жаранды өлтүрүүгө шектелип мурдагы иш берүүчүсү кармалды. Бул тууралуу 3-октябрда Орусиянын ички иштер министрлиги билдиргенин орус басылмалары жазышты. Маалым болгондой, июнь айында полицияга бир аял кайрылып, көптөн бери байланышсыз болуп жаткан кыргызстандык таанышын табууга жардам сураган. Аялдын айтымында дайынсыз жоголгонго чейин ал киши Петропавловск-Камчатский шаарындагы дүкөндө жүк ташуучу болуп иштеп жүргөн. Териштирүүнүн жүрүшүндө ал Камчаткадан чыгып кетпегени, ооруканага кайрылбаганы аныкталган. Анын туугандары менен достору дагы эч кандай кабар ала албай жатышкан. Кыргызстандык жарандын акыркы жолу иштеген жериндеги видео камералардан көрүнгөн. Андан кийин ага издөө жарыяланган. Август айына эч кандай жыйынтык чыкпагандыктан полиция Орусиянын өлтүрүү боюнча кылмыш ишин козгогон. Сентябрь айында жергиликтүү тургун ити менен токой аралап жүрүп, чыгыш шоссеси тараптан адам денеси салынган кап таап алган. ДНК экспертизасы көрсөткөндөй, бул сөөктөр дайынсыз жоголгон, кыргызстандыкка тагандык болгон. Тергөөнүн жүрүшүндө полиция кызматкерлери анын өлтүрүлгөнүн аныктап, шектүү адамды кармашкан. Шектүү катары каза тапкан кыргызстандыктын 74 жаштагы мурдагы иш берүүчүсү аныкталган. Ал өз кылмышын толук моюнга алган. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак супер кежи. Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү маселеси референдумда чечилет, дейт Садыр Жапаров. Өлүм жазасын колдонуу маселесин эл чечет
Садыр Жапаров өлкө башы кабар агенттигине берген маегинен урундуу учурлар. Зөөкүлдөр жаш балдар кыздарды, аялдарды зордуктап өлтүрүүдө. Жазаны күчөтүү менен бул токтойт, токтобосо дагы кыйла азаят. Күнөөсүздөр жазаланбаш үчүн жол жобосун адистер иштеп чыгышат. Тергөө баштан аяк видео материалдар менен далилденип, сот процесстери түз көрсөтүлөт. Бул жагы жетимиш өлчөнүп биргесилет. Маселени бийлик өзү билип чечпейт, эл менен кеңешет. Конституциянын 25-беренесине ылайык өлүм жазасына тыюу салынган, ага өзгөртүү киргизүү коомдук талкууга коюлуп, конституциялык соттун корутундусу менен референдумга чыгарылып чечилет. Андан кийин эл аралык келишимдерден чыгуу маселеси иштеги кодекстерге жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарды жаңы келген жогорку кеңеш кабыл алышы керек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Туугандар, көрөшмө силерге карасыздыктар жапайчылыгын көрсөтүп атат. Ушундай жапай болуп эмне кереги бар дейм да достор. Биздикилерге таң калып бүтө албадым да. Бизге өзү эч нерсе түспөйт экендер. Бүт сындырыштыр да мыналарды. Мына скоч калган экен, буян чыгып кетти. Жаңы эле бүткөн моста. Мынаны карагыла, бул не деген жорок. Бүт сокалап тур да бул келген нерселер. Мынаны карагыла. Мынаны карагыла. Мынаны карагыла. Урматтуу ата-энелер, бу жерге балдарыңыз менен келгенде мына бүттүн издеп турат. Мына жерге чыгып алып, мени кармап туруп алып атышат. Мына жерден сынып кетип, кулап кетсе кетет нарака. Айнектин үстүнө чыгып алып, секир ойногондор болуп атат жаш балдар. Мына жерге түртүшүп ойногола, бүт айнектен бул жер опасный. Бүт жар мунун тегеректери мына, бүт жар мына. Будан секирдин кеттиң ылдыйга. Аман калыш мүмкүн эмес. Мына жерге барып алып сүрөткө түшүп атышат мына жерге. Өзгөн деген жер ушул жерден көрүнөт. Ошол жерге барып сүрөткө түшөт, жардын жанына келип алып. Кичине балдардын коопсуздугун карап койгула. Келгенден кийин туугандар мына жерде балдарды карап, кичине ага чыкпа, буну кылба, буга секирбе деп кичине үйрөтүп койсок жакшы болот. Болдуңбу? Мына бүт форманын баарысы болду. Мына бул ушундай да, бул мастардычы. Қайсы орыс? Бұяқтан сіз түсіп отпайсыз ба? Рулдан. Жоқ. Кел мана. Артқа тұрыңыз. Келе, бияққа келе. Байке, бер кел. Бияққа келсін. Ал жерде жатабы? Мына, тұрғызсаң өйдө тұрғыз. Өйдө тұрғыз, тұрғыз осында. Чыгай, байке. Қаш, бүт су қылдың. Ақырын ай. Çıkarıp koysun, çıkarıp koy. Evet, koyursun, dur bak. Telefon asıl var, telefon asıl var.
Telefonga asылба, суға кірген қандай екен? Форманың бәрі су қылды, иә. Форманың бәрі су қылды. Не oldu? Қарасын? Ne oldu? Отыр кет. Yok oturmayın. Отыр дейм, ей. Maçtan ne sıkıyor? Отыр. Maçtan ne sıkıyor? Maçtan otur sen. Oturmayın. Niye oturamıyor? Ver koş. Bakın yılan evet. Geliyoruz. Ben seninle mat içme makumun. Siz neredesiniz oğlum? Yenik вообще maçta. Emesin bari su. Sudan karmak bu. Özü de su bu. Batıra kızlar olur, şaşırır dedi.